Намазалы атындагы музыкалык окуу жай 2 корпустан турат. Биринчи корпусунда студенттерге сабак өтүлөт. Окуу жайдын имаратынын жарымы өрттөнүп кеткендигине карабай, окуу үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Окуу жай өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан эбак эле авариялык абалда пайдаланууга жараксыз деп табылган. Бирок ушул күнгө чейин жаңы имарат курулбай, ар кандай шылтоолор менен узарып келет. Окуу жайдын жаңы дайындалган жетекчиси Нурлан Каримовдун алгачкы пландарынын бири жаңы имарат куруп, студенттердин окуусуна шарт түзүү. Бирок имарат куруу үчүн бир топ көйгөйлөрдү чечүү зарыл болуп жаткандыгын айтат. Анан кийин бул жерге азыр жаңы имарат курдурайлы десек, жанында заправка жайгашкан. Заправкадан 50 метр аралыкта жаңы имарат курулуш керек экен. Азыр ошону имаратты курдурайлы деп министрликке кайрылсак, бул жактан шаарда санэпидстанция уруксат бербей атат. Эмне дегенде ошол заправкадан 50 метр аралыкта курулуш керек экен. А бул заправка курулганда бизден 50 метр наракта эмес, наоборот жакын курулганда, булар өздөрү ошол мыйзамды бузуп атат, заправкачы. Аз биз курдурайлы десек, ошол 50 метр руксат бербей заправканы, ошондуктан биз азыр иш жүрбөй атат да. Ал эми окуу жайдын 2 корпусунун 1-2 кабаты окуу кааналары болсо, 3-4 кабаты студенттер үчүн жатакана. Студенттер бир бөлмөдө 4 керебет коюп жашашат. Негизи 2 гана адамга ылайыкташкан. Бөлмө жетишпейт дегени менен 4 кабаттагы 12 бөлмөнү окуу жайда иштеген мугалимдер ээлеп алган. Алар ай сайын 2000ден төлөгөнү менен коммуналдык кызматтарды төлөшпөйт. Каалагандай пайдаланып жашашат. Үй бүлөлүүлөр алардын зарплатасынан кармалат. 2000ден ар бир семьяга. 2 комната ээлегендер 4000 төлөйт. Алар эч кандай коммунальный услуга, суу, свет эч нерсе төлөбөйт. Ошол 2000дин ичинде жашашат. Жашап келген ошол күнгө чейин. Азыр 4-этажда ошо 54 кыз деп атпаймынбы? Андан сырткары 3-этажга уже уруксат алдык, батпаганына байланыштуу балдар жашаган жерде 4 комната кыздарга бөлүп бердик. Азыр ошо жерде кыздар жашайт. Ошо 4-этажга батпаганына байланыштуу. Окуу жайдын дагы бир бөлүгүнүн бир нече бөлмөлөрү экс-министр Түгөлбай Казаковдун буйругу менен Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин түштүктөгү башкармалыгына кеңсе катары берилген болчу. Кийин бул башкармалык жоюлуп кетип, учурда бөлмөлөр бош. Дагы бир бөлмөсүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Бура милиция бөлүмүнүн участкалык милициясы да көп жылдан бери пайдаланып келет. Окуу жайдын негизсиз берилген бөлмөлөрүн кайтарып алуу үстүндө жетекчилик аракет көрүүдө. Ошо бизге кайра өткөрүп берүү жөнүндө директор аракет жасап жатат, кайтарып алабыз деп. Себеби бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой өрт коопсуздугу болду. Ошондон кийин биздин өзүбүздүн студенттерге каналар жетишпейт да, окуу процесси жүрүш үчүн каналар жетишпейт. Ошондуктан кайтарып алышка туура келип жатат. Наркы окуу корпусубуз өтө кооптуу абалда да. Ошондуктан мына жерде милицияхана бар, аларды алыш керек, бизге бошотуп бериш керек да, мүмкүнчүлүк болсо. Анан бул жакта да мүмкүнчүлүк болсо бошотуп берилсе, бизге бир кыйла жеңилдик болмок. Жатакананы батир катары ижарага алган мугалимдер чындыгында эле айына 2000 сомдон берип жашашат. Коммуналдык кызматтарды төлөшпөй тургандыгын да моюндашты. Эгер студенттерге бөлмөлөр жетишсиз болуп жатса, бошотуп берүүгө даяр экендигин билдиришти. 2 комнатада бир адам жашайбыз. Айына 2000ден 4000 төлөйбүз. Бир семья, 2 комната. 2 комнатада 4000 төлөйбүз. Канча жылдан бери жашайсыздар? Биз кыйла болду, 5-6 жылдан бери болду. Коммуналдык услугалар төлөйсүзбү? Жок. Төлөбөйсүзбү? Ошонун ичинде бардыгынын ичинде ошо. Ооба, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгер студенттерге жетпей атса, бошотуп десе бошотобуз. Анан жетип калса эмне кылабыз? Канча жылдан бери жашайсыздар? Быйыл эле кирдик биз. 1 жыл бою эле жашап атканбызга. Канча бөлмөдө жашайсыздар? Бир ушу бөлмөдө жашайбыз. Үй бүлөлүү, э? Канча миңден төлөйсүздөр? Канча миңден төлөйсүздөр? 2 миңден. Коммуналдык кызматтар Ушумен свет баары ошонун ичинде 2000 болсо керек. Бизде күйөөм төлөйт, быйыл эле келдим. Жашап атканыбызга 3 ай болот. Студенттерге бөлмөлөр жетишсиз экен да. Эгер жетишпей чыркыла десе бошотуп берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Албетте бошотуп беребиз.
Аталган окуу жай Кыргызстандын түштүгүндөгү жалгыз музыкалык окуу жай болуп саналат. Анын имараты 1930-жылы курулган. Ал эми жатаканасы окуу жайдын имаратынан кийинчерээк салынган. Музыкалык окуу жайдын имараты 3 жолу толугу менен жараксыз деп табылган. Бирок ошол имаратта эле билим берүү улантылып келет. Учурда окуу жайда 200дөн ашуун студент окуп, 70дей мугалим эмгектенүүдө. Буга чейин аталган музыкалык окуу жайдын имаратында өрт чыгып, баалуу музыкалык аспаптар да күйүп кеткен. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.